Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Саяк Санжыра YouTube каналы. Ошол биз Саяк эли санжырабызды иликтеп 3-4 жылдан бери ошол эски ата-бабалардын санжыраларын баарын чогултуп, архивдик материалдар менен, кол жазмалар фондуна, тарыхый булактар менен тактоонун үстүндөбүз. Ушул бүгүн биз кереметтүү ошо Ысык көлдөгү айтылуу касиеттүү Кырчын жайлоосуна келип, ошол жерден санжыра көрсөтүүсүн тартуунун астында турабыз. Саяк эли бул Сурантайдан баштасак, болжолду 12-чи кылым, 13-чү кылымдарды камтыйт. Сурантайдан Чымытай, Сабатай, Муратай, Муратайдан Жусупбек, Сүйүнчбек. Эми ошол Жусупбек линиясындагы Жусупбектен Абдырайым, Абдырайымдан Байызбек. Пираталыктарды айтып өттүк. Ошо Байызбектен Байболот, Сарык, Кайдулат, Жандулат деп атабыз. Бул баягы 100%га али тактар элек санжыра кеңешип атабыз. Анан ушул Сарыктан Каба, Жалдуу Каба. Кабадан эң кичүү уулу Акбермет энебизден Шыкмамат. Шыкмамат атабыздан Кудаш, Кожош, Култай деп азыр ушул санжырага токтолуп атабыз. Тактоо дагы тереңирээк тактоого мукташтыктар жаралатат. Анан ошол Кудаш бийден 4 аталык кетет. Кудаяр, Бөлөкбай, Алдаяр, Кайманаты Кулча жана Кожаяр. Эми ошо Кожаяр менен ошол Алдаяр атабыз бир аталык болуп жүргөндүктөн буларды ошо 5 ата Кожаяр деп айтууга толук негиз бар. Анан Кожаярдан Коңураш, Эсентүгүл, Эсенбай, Ырыстай деп. Былтыр келип дагы Сүттүү булакта Кожаяр атанын урпактары жөнүндө бир көрсөтүү тартканбыз. Кудай буйрса эл көрүп жакшы комментарийлер жазып атышат. Ошо быйыл ошол Эсенбай атанын тукумдары жөнүндө айтмакпыз. Ошо Эсенбай атанын тукумдары ушул жерге кереметтүү жайлоого боз үйлөрдү тигип, ушунча конокту кабыл алып, ар кайсы жактан чакырып, өзүнүн баягы кичи курултайын өткөрүп, ушул улуттук оюндар болуп жатат. Бул санжыра иликтөө деги эле санжыра бул бөлүнүү эмес, биригүү. Кыргыз эли 40 урууга бөлүнбөйт, кыргыз эли 40 уруудан турат деп келебиз. Эми ошол Эсенбай атанын урпактарына абдан ыраазыбыз. Ошол Кожаяр атанын өзүнчө коому бар. Булар дагы ошо Садыр акенин мааракелерин белгилеп, 90-жылдын башында булар өзүлөрү ынтымактуу болуп калышкан. Анан ошол санжыра айтуу үчүн ушул жерге аксакалдарды, санжыра иликтөөчү аксакалдарды чакырып баарлаш эле деп турабыз. Менин сол жагымдагы Керимгазы Шаякунов санжыра иликтөөчү. Андан кийин Бексултан Сереков санжыра иликтөөчү. Жыргалбай Райымов санжыра иликтөөчү. Жыргалбай Райымов аксакалыбыз болсо ошо 5 ата Кожаяр коомунун координатору. Бул киши санжыра үчүн жана элдин ынтымагы үчүн бир топ чуркап, жакшы эмгектерди жасап жүрөт. Эми кеп кезеги сизде болсо, жанагыл дагы бир сыйра ошо Жалдуу Кабадан болду айтып койсоңуз. Жыргалбайга. Саламатсыздарбы, бармандар. Бул 5 та Кожаяр эли биринчи жерден жерин айталык. Бул Тетки Каралдуудон баштап Күндүбүйгө чейин 11 ай элебиз. Мурунда айтып кеттим, ошол боюнча Жалдуу Кабанын Акберметтен Шыкмамат болуп атат. Шыкмамат ал энебизден жалгыз. Ошондон дагы нерсени кошуп айтат. Ошол Шыкмамат атабыз Жалдуу Каба атабыздын кичүү баласы болуп, колуна алгандан кийин Кырчын жайлоосуна көчүп келип, ошондон бери 500 жыл чамасында убакыт өткөн экен. Ошондон бери ушул жерде
Şu Шыкмаматтын түкүрү болуп, анан отуруп ушу Кудай Таала маңдайыбызга жазган экен, ушу 5 та кожоярдын тукумуна тиешелүү болуп, ушу кырчында отурабыз. Ошон үчүн мына Эсенбай атанын тукумун ушу кырчындан чечип отурабыз анжырасын. Мен да бир жолу айттым эле, ушу эң улуусу Коңраш, Лакабат Асказан, андан экинчи баласы Эсенбай ата. Үчүнчүсү Эсен Түгөл, төртүнчүсү Ырыстай. Ушундай экен. Булар такталды. Анан булар менен эми үчүн 5 ата кожоер болуп калган. Баарыңар макул болдуңуздар да ушуга, Чындык. Макул болушту. Алдай яратабыз, кайманат кылча деп айтылып кетти. Ошол киши энелеш болуп, ушу баарыбыздан улуу болуп, ошол менен 5 та кожоер азыр. Ошол Эсенбайдын бүгүн санжырасын тактап атабыз. Эми аксакалдар сөз кылып берсин. Алдайар ата улуу болгон үчүн ошол Алдайар анан Кожояр деп айтылат да. Алдайар жана Кожояр. Ошо Кудаш бийдин жанагы 4 баласы болот да. Ошондо Алдайар биринчи айтылат. Эми Керимгазы аксакал. Ушул Эсенбайдан кайсы аталыктар кетет? Кепкезе сизде болсо. Эсенбайдын 2 баласы болгон. Ормотой, Ырысбай. Ошо Сиз кайсы тукумдансыз? Ошонун Ормотойунан. Ормотойдон 3 ата кетет. Тилеке, Сурма, Темиржан. Темиржандан Табылды болот. Биздин атабыз. Табылдынын 4 баласы болгон. Табылды, Болот, Мойнок. Жок, бул Темиржандын балдары да. Жаңылып кеттим. Темиржандан 3 аталык кетет турабы? Табылды, Мойнок, Болот болду. Табылдыдан Түлөберди, Кенжебай, Сарке, Чолке. Бул биринчи аялдар, бир аялдар. Андан кийин калмактан аял алган экен, калмактан 2 бала болот. Булар Казакбай, Чылпак. Андан кийин дагы ар кандай айтылыштардан Үчкемпир деген балалуу болот. Үчкемпир деген атабыздан дагы балдары бу Четбай сорунда жашап турушат. Аны мен айттым. Аны бу санжырасы айтып берет. Андан сырткары дагы бир баатырды багып алат. Ким багып алат? Табылдатабыз. Андан кийинче Кайманаты, Каратаман, өз аты Жамангул деп бир айтылышат, Маркай деп бир айтышат. Эми аны тактачу Тукумдары барбы? Тукумдары бар. Азыр биздин айылда şu Karatамандан bir 120'day tütün var. Ормотойдун тукумдары ушул негизи ушул Ысык көл областынын Ысык көл районунун кайсы айылдарында жашашат? Ормотойдун тукумдары басымдуу бөлүгү Кашат, Темиркөдө турат. Андан сырткары Четбай сорунда бир атанын урукпактары турат. Негизинен ушуларда, анан эми бөлүнүп жашагандары башка айылдарда бар, эми алар мындай өтө арбын эмес. Негизги өзөгүн түзгөн тукумдары ушу Кашат менен. Жандошол сөзүңүз каралды. Темиржан Сурма атадан, Тилек атадан ушул баарын эле тараттыңыз да, аягына жерине. Ооба. Анда кеп кезеги Эсенбай атабыздан 2 аталык дегенден улуусу Ормотой, кичүүсү Ырысбай турбайбы анда. Ошол Ырысбай атанын тукумун анда Бексултан ага сиз таратсаңыз. Саламатсыз. Мен Ырысбай тукумунан Ырысбайдын 2 баласы болгон Текечи Торуке деген. Текечиден аты Токтогул. Торукеден Мыярдан 3 бала бар. Молор, Койтибас, Баястан. Ошол 3 атанын балдары жана ушул Мыярдын тукуму, Мыярдын тукуму. Бул
Ырысбайдын тукумун айтайын. Ырысбайдын тукумунун басымдуусу Кашарта жашайт. Басымдуусу. Андан деген киши экинчи болуп Орус Айлык Киркоровдо турат. Экинчи басымдуусу. Анан үчүнчү эң басымдуусу эки эмеде бар. Бишкекте. Şu Bişkek'te bir 30'dan 40 üstünde Bişkek'te turat. Bizde usul 3 yıl ayrıda turat. Kalgan yerde bizdeki yok. Böyle en böyle Kaşarta. Эми ушул Ырысбай тукумунан атактанктуулар, аттыбаштуулар, эл үчүн кызмат кылгандар чыкканбы ошо? El içinde Балбандар, мергенчилер, бир айтып берсеңиз kızmat kılanlarda bundan Sadır Akem'in jigiti olgan, Sörpü деген kişi olgan. Molla kişi olgan. Oşo kişi degen tedigi çүйгө Sadır Ake kaysak varsa o жерге балбанга түшкөн. Ушундай адам болгон. Анда аш тойлордо дайыма жанында жүргөн турбайбы? Жан жигити Жан жигити болгон. Андан кийин да бир чоң аталарыбыз ошол мыярдан чыккан, эки өтө мыярдан. Эмеден бий болгон киши, ошол кимдин ушунда. Сот деп коет экен го бийди. Ошо Сагынбай деген чоң ата. Казы деп айтылчу Ошондо бий деп айтып экен. Мына мен ошол муну деген мен чоң аталарыман уккам. Муну айткан атамдан уккам да. Мына тең атабыз деген ошол согушка катышкан, жана кыйналган кишилер. Ал кишилер сандыра билген да. Ошол билген үчүн кичине ошондо биз да башкача болуп калганбыз да. Анан ошондо калганда биз куйма кулак болуп калдык. Мындай болот экен. Эми азыр киришип атабыз, эми акырындык менен Кудай буйруп ден соолук берсе, балдарды үйрөтөбүз. Эме таржыма калды окуйбуз. Мына силер жазып атыпсыңар, ага да кошумча киргизишибиз мүмкүн, бизде дагы издештиребиз балдарга. Кече күнү мурда күнү бизде жана эгеменде бир жакшынакай өзүбүздүн айла бир эме болду эле. Bir top ballar Жакшынакай жаш балдар айтып атат. Жакшынакай сөздөр. Мына Кудай буйрса ошол балдарды силерге кошобуз. Мен ушундай биздин ушундай эме чыгып атат. Жакшы ошол. Мына сизге кадимкидей ушу сиз мына координаторсуз биздин ошого сизге биз ошол балага беребиз. Мына аксакал Бектурхан аксакал эмне деп айтат? Азыркы жаштар агыл укум тукумун аталыктарын билүүгө, ошо жит атасын билүүгө кызыктар болуп, билгир болуп атышат. Мына кээ бирлер айтышат, дагы кечиктик санжырайлыктөөгө депчи, ошол илгерки кумаглоо аксакалдар санжырайтып, ошол сиздер жаш кезде ошолордун балдары болуп, ошо чоң аталар аталар айткан санжыралардын жок дегенде бир 5%, 10% калып калса да бул жакшы да, туурабы? Анан Кудай буйруса, жанагы кыргыз эли сактап келатканы көп элдер жоголуп кетет, бирок ошол Ала тоонун моюнунда алакандай кыргыз эли сакталып келаткандыгы ошол санжырасы билгени. Бул руханий дөөлөт манас жана жашоосу каада салты болгон үчүн кылым карытып ушул кезге жерин жасалып келатат. Эми урматтуу көрөрмандар, мына бул Аксакал, Керимгазы Аксакал. Şu Ормотойдон чыккан атак-даңктууларды, эл үчүн кызмат кылгандарды, балким мүнүшкөрлөр, кушчулар болгон, ошол илгери ошо кыргызда ар кандай өнөр болгон да. Булардан окуяларды билсеңиз, токтоло кетсеңиз. Эми бул биздин Ормотойдон чыккан, Ормотойдун ичинен Кенжебай деген урудан болот. Ушу Кенжебайдын ичинен мына Садыр атабыздын жанында жүрүп туракта кийинчерээк Садыр атанын ордунда болуш болуп калган Чормон атабыз бар. Ушу Чормон атабыздын 6 баласы болгон. 6 тең ушу элдерди отурукташтырууда, андан кийинки совет бийлиги келген кезде ошолорго билим берүүдө көп эмгек кылган урпактары бар. Алып айтсак, Чормон ажынын жанында жүргөн Эгемберди деген атабыз болгон. Санжарда көп жерде айтылат, жер бериштиргенде ошо катышкан деп. Андан кийин Асан Кожо деген атабыз айтылат. Бул киши деген болуш болгон. Мындайча айтканда Садыр атабыздын жанында жигит болуп жүргөн киши. Булардын урпактары азыр бизде ар биринде 5-6 жан урпактары бар. Дагы эле азыркы мезгилде эл агартууда жана башка айыл чарба иштеринде чоң эмгектери өтөп жүрүшөт. Ошонун ичинде Чормондун Кангелди деген уулунун, Субакын деген баласы
Мына Садыр аке менен Садыр атабыз менен жаңылып атам. Абдырахман Жусуп Абдырахман. Жусуп Абдырахман менен адегенде бул Байсорундагы орус түзөө мектебинде чогуу окушкан. Андан кийин Караколдогу түзөө мектебинде окуган. Андан Ташкенттеги bir окуу жайында окуптур, атын толук эстей албай атам. Ошондон окуп жүрүп, кайра келип Караколдо Кантком деген болгондо, ошонун төрагасы болуп иштеген. Ошо эле бир убакта чек араларды тейлөө боюнча ошо чек ара отряддардын башчысы болуп иштеген экен. Андан кийин жүрүп, этиги Караалпак эл деп коет эмеспи? Ошол жакта зам министр, билим берүүнүн зам министри болуп калган экен. Караалпак АСРинде. Өзбекстандын курамында. Ошол учурда анан бул баардык эле Союз жеринде репрессия башталып атпайбы? 27-жылдын аяктарына 30-жылдын баштарында. Ошондо бул Субакундун аталары, Чормондун тукумдары репрессияга кабылат. Ошо репрессияга кабылгандан анан ошонун урпагы деп Субакун атабызды кармай турган болот, камай турган болот. Ошондо ал киши Каракалпактын качып Орунбургка барат. Анан ошол жактан кармалат. Ал киши эми муну тактап жүргөн балдарыбыз бар, алар тактаганга караганда ошол жактан колго түрмөгө алынып, адегенде Ташкентке келип, андан кийин Алматыга келип, кийинчерээк Жусуп Абдырахманов дагы жанында 2 кишинин аты айтылат, ошолордон чогуу бул ал кезде Фрунзе шаарында түрмөдө чогуу турган дешет. Андан кийин Бишкек шаары болгон. Азыркы Бишкек шаары. Жок, ошондо Бишкек шаары болгондо. 37 ошондой болгон иши. Ошондо анан кийинки тагдыры ошончо белгисиз болуп калды. Ал кишинин Субакундун. Керимгазы аксакал ошол Чормон ажын, Чормоке деп айтылат, э? Бир уулу жөнүндө айтып, анан дагы бир уулу жөнүндө окуялар бар деп айтып кеткен жагдайыңыз бар да, ошол жөнүндө кыскача нуска бир түшүнүп бере кетсеңиз. Бул Чормон ажынын Шаршемби деген уулунан Бакас деген уул барбы? Капар деген уул бар. Ошо Бакас деген уулу бул репрессия кеткен атуулдарыбызга көп жардам берген. Ошолордун Украинадан кайра кайтып келгенине жардам берген. Андан сырткары кийинки мезгилдерде Кыргызстандын жанагы киноклубчулар, саякатчылар жетектеп, көп иштеп кыргыз урпактарына жаңылыктарды, өткөндөрдү көп айтып берип жүргөн киши. Андан сырткары Чормондун Кенжебайдын да бир баласы балбан болгон аябай. Ал киши Казакстандагы Ак балбан деген балбан менен күрөшкөн имиштери бар. Буну такташыбыз керек деп атты. Бул Санжараздын окуяларын аягына жерде илип келип турбайсыздар, э? Келип, ошо илип жүрөбүз азыр. Чоң рахмат, Керимгазы аксакал. Жыргалбай аксакал, ушул Эсенбай атанын балбандагы жөнүндө ошо былтыр келип Сүт Булактан дагы кичине азын оолак кеп кылдык элек. Эсенбай ата өтө балбан болгон. Ушунун окуясын айтып бербейсизби? Ошол эл арасында мындай деген санжыр айтат да, бул ал убакта бул тоо челек кыргыздын эле жери болгон. Ошол жака жайлап кыштап жүрчүкен. Анан Сүт Булакты ашып бара жатып, бир жеген төөсү семизинен жүрбөй калган экен. Же көл тарап ашып кеткен, же челек ашып кеткени айтылбайт. Анан эмне кылат? Иниси жана Беште кожанын эңгүсү ырстай деп айтты. Ошо менен кошо жүрчү экен. Азыр дагы ошо айылдаш, королош, ыратташ, жайтташ. Анан ошентип анан ырстайды айтат, малды айдап кете бер, артыңдан төгүп жеткизет. Ошентип анан ырстай айдап кетип калат, анан күн кирип калат. Ошол убакта кой, ага эмне болду деп анан ырстай артынан барса бир төрт аяк асмандагы келатат. Анан таң калып карабаган келсе, Эсенбай төөнү тиздеп туруп, желкесине көтөрүп алып чыгып кетет. Ошо менен көрүп калат, Эсенбай атабыз дагы байкап калат. Анан эч кимге айтпай кетти балай. Чыкайынан кармап койгон экен да, мында. Ошондо көзү чыга түшкөн экен дейт. Анан учалап киргизип, ордуна коюп, кишиге айта бербей дейт. Ал дагы өрөмү да көз түйгөсү деген да. Ошо менен жүрүп отуруп,
эч кимге айтылбайт. Эсенбай атабыз каза болгондон кырстай төгүп турган Эсенбайым деп окуп келет. Анан эл яйда бу качан төгөрүптөр деле деп суроо салат. Ошондо Эсенбай атабыз өтүп кеткенден кийин сөздүн бегин ошондон кийин иниси чыгарган көз өтүп кеткенден анан Рыстай айткан турган эч кимге айтпа деп убадасын алган. Убадасын алып айткан эмес экен да. Жакшы экен ошол мурунда эле айтылды эле кыскача ушунусу ошондой айтылат да, эл арасындагы калган санжыра. Чоң рахмат. Яжыргал аксакал ошол Качкын Орунтаев биздин билишибизче ошол Сыкмаматтын кудашынын ошо Кожоярынын Эсенбай аталыгынан чыгат да. Туура. Эсенбай аталыктан айтып атпаңыздар, Ормотой Ырыспай депчи. Анан ушул Качкын Орунтаев бул белгилүү санжырачы болгон да убагында. Качкын Орунтаевдин санжырасын таратсаңыз, эмесинен тарайт? Эми Качкын бул Эсенбайдын санжырасын кеп турганда бул ушул Эсенбай элинен чыккан. Кыргызга белгилүү санжырачы Качкын Орунтаевдин санжырасын кеп салбасак болбойт. Бул Ормотойдон, Эсенбайдын Ормотойдон темир жагдан табылдыдан 3 кемпир деле. Жана айтып кетти, булардын тукумдары бүт чет байсордон жашайт. Андан 3 кемпирден 4 бала, Жайнак, Баймоңол, Байгелди, Эртиш делет. Ошол Жайнагынан Кадырбектен Орунтаев оңтондан анан тиги атабыз Качкын. Өз аты Бек турган. Качкын деген лакап аты. Качкын деген лакап аты да, бирок ошо Качкын Орунтаев деген аты менен белгилүү болуп калды да. Качкын Орунтаев деген аты менен белгилүү. Эми бул жерде а кишинин санжырасы жөнүндө кеп салышыбыз керек, айсын дагы эскеришибиз керек. Мен атайын ушу сүрөтүн алдырдым, муну карап коюңуздар. Орунтай уулу Качкын деп өзүнүн 80 жаштан өткөндөгү сүрөттөн көрүп алыңыздар. Батаңыздыкы. Анан мына ченден дагы айта турган нерсе, муну архивден бери алдырдык. 10-август 1986 жылы жазылган өзүнүн автобиография бар экен. Ушуну окуп койсоңуз анда. Ушуну кыска окуп берейин. Анткени ушунун ичинде абдан баягы 3 мезгил бар экен да, кыргыз элинин башынан өткөн. Революцияга чейин колхоздо шубагы, анан Советтер Союзуна. Муну комментарий болбойт экен, айтып окуп берейин. Мен Орунтаев Качкын 1906 жылы Семиреченский область Каракол уездинин Күнгөй Аксу болуштугунда Кырчын жайлоосунда Штосунда айында турган. 1913 жылга чейин ата-энемдин колунда тарбияланып 7 жашымдан эски дин мектебин окуп жүргөн кезимде 1916 жылы үркүн башталып революция менен эл менен чогуу текеске кетти. 1917 жылы кайра келип ошол эле дин мектебин 1920 жылга чейин окудум. Ошол учурда Совет өкмөтү жаңы урулуп, кедей жакырчылык басып жетишпегендиктен азыркы Темировка селосундагы Коваленко Анатолий деген оруска 3 жыл батыраак болуп иштеди. Бул иши 1924 жылы Совет өкмөтү жерди байлардан алып кедейлерге бере баштаган учурда байлардын ата-аба соколору менен кедей кембагалдар болуп жерди иштетип дыйканчылык кыла баштады. Ошол убакты бул кыргыз элинин баштан өткөн бардык тагдыр ушул сүйлөмдөрүндө айтылат экен. Кыйын доорду. Ошол жылдары Совет өкмөтүнүн партиялык комсомолдук уюмдары ачылып, мен комсомолдун катарына кирдим. Ошол жылдары кыздарды мал катарында сатып, кордук көрсөткөн. Байманаттарга каршы иш жүргүзө баштады. Ушул жылдарда эски бий болуштар жоголуп, жаңыдан райондорго рабкомдор ачыла баштады. Рабочий комитеттерде, туурабы? Ошол селкомдо ачыла баштады. Жерлерде партиялык комсомолдук ячейкалар курулду. Бул кезде калкты кооперативдештирип,
колхоздоштуруп да жекече сооданы кыскарттык. Биз кооперативге мүчө болуп кирдик. Биринчи жолу Григорка потреб кооперациясы ачылган экен. Андан кийин Анаян потреб общество ачылды, бөлүп алды аны. Мен ушул Сазановкада дейт, Сазановкада потреб обществоны кызматты. Ананьевада. Ал убакыт Сазановкада, эски аты. Байсорунда Байсорунда. Таркыяты Байсорунда. Ошол жылдары Сазановка потреб обществосунда мал, жер алып дыйканчылыкка элге үрөө неги менен жардам кыла баштады. Чабылган, чачылган өзүнүн эркине коюп 1927-жылга чейин эл өзүнүн чарбасын өстүрө баштады. Байлар, манаптар чыга баштады. Мына ушул жылдардын арасында Совет өкмөтүнө контрбандиттер чыгып, жаш Совет өкмөтүнө көп тоскоолдуктар кылып жатты. Бул сүйлөмдөрдөн билсек билет, качкын атабыз Совет өкмөтүнүн сүйлөшүнө абдан жигерди киришкен экен да. Ошондо активдүү кошулган экен да. Кедей балдары биз ошол каршылык кылган контрлар убагында каршылык көрсөттүк. 1927 жылдын аягында Байсорунда жогорку жазылган ячейкаларды кыскартып обком, облисполком, райком деп шайланды. Ошол жылдарда бул өзүбүздүн Сазановка рай центр болуп калган. Кийин эле Чолпондого көчүрүлдү да, кийин Чолпондо. 1928-жылы жер ком шериктиги түзүлүп, МТС уюштурула баштады. Жогорудагы уюмдар түзүлгөндөн кийин эл өткөндө карыз алган эгиндерди жетишкендиктен кийин өкмөткө төгүп бере баштады. Мурун карыз алып башынан чыкканда. Ал эми бул жерде бир кызык нерсе бар да, ал эми 29-30 жылдары колхоз уюшулуп, колхоздун уставы бекитилди. Райондун жетекчилери атайын дайындалган адамдар шайланды. Райисполкомдун төрагасы болуп Сүйүнбаев Мамбет шайланды дейт. Бул белгилүү советтик ишмер да. Сүйүнбаев Мамбет аксакал. Жана кедей үйлөсүнө өсүп чыккан Калкаев Жумадыл деген болгон шайланды. Мен колхоз уюшчулары менен биринчилерден болуп 1924-жылы колхоздун председатели болуп шайланган экен. Бул Ананьевада эми кийин биринчи бай колхозу болуп калбады. Ошол үчүн биринчи председатель болгон экен. Ошол убакта колхоз жабылып калган байгулактардын калдыктары жаңы колхозго көп тоскоолдук кылып жатты. 1932-33 жылга чейин толугу менен тазаладык. Андан кийин 30-37 жылга чейин райисполкомдун аппаратын иштеп турдум. Андан колхоз начарлап кетип, өз колхозуна кайра башкы бухгалтер кылып жиберди. Ошол колхоздо иштеп турган кезимде 1941-жылы согуш чыкты, Атамекенде. Ошо согушка кеттим. Ушул согушта Сталинград фронтуна катышып, Атамекен согушунун эки группасындагы инвалид болуп үйгө кайттым. Согуштан келерим менен 1943-жылы жылдан баштап 1954-жылга чейин Ысыкөл районунун аймагындагы сельсоветтин председатели болуп иштеп келдим. Бул кезде колхозу иргилешип жаткан кезде эле, ошол иргилешип жаткан кезде үйлөлүү болгондуктан шартыма карап 1-май колхозуна калуумду чечип 1954-жылдан 64-жылга чейин ушул колхоз Челек участкасында зав ферма болуп туруп, жашым келгендиктен пенсияга чыктым. Кыскача таржыманың ушул 10/1980. Бул архивтен качан таптыңыздар муну? Муну улдар таптым, алып кеттим, анан сураткан президенттер беришти. Бул корумдагы эле архив болуш керек. Ошондон алышкан го. Балким анда мунун архив эмеси турбайбы, копиясы? Эми бул атабыздын басып өткөн өмүр жолунда бүт кыргыздын жанагы өмүр жолу турат. Баш өзенинен гана өткөрүлөт. Кыргызстан арасында жасаган киши да бул. Ооба. Анан эми бул атабыз ошол жана кызматтарда жүргөн экен. Ошол убактарда бүт санжыра чогулуп жүрүптүр. Мына санжырасында көргөзүп коеюн туугандарга. Мынакей Кашкын Орунтай уулунун жазган санжырасы 1980-жылы мага колума тапшырды эле. Мондай чоң барак китеп. Муну өзүнчө китеп болот. Муну өзүбүздүн жанагы эмеге чыкшып кепке толугу менен берилди деп атабыз.
Bunun bağlılığı elle. Bu Sancara'nın. Kalganı gördük. Böyle de ben salıştırıp gördüm. Bu yerim kazağımda da var iken bana Esenbay tutumu bana. Öz kolu mene yazılır. Öz kolu mene yazılıp oşol oldu. Bunu da özüm redaksiyalar keyinçerek bastırıp koyduğum da basıp taptırıp. Oşollardan Çoğun rahmat. boyunca айтış сөзі. Септерде бул архивдик материал турбайбы? Өбүрү баягы автобиографиясы дагы өбүрү. Алдыгы жазган эмеси дагы архивдик материалдар экен. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу Саяк Санжыра YouTube каналынын көрөрмандары, биз ушул азын олак болсо дагы Эсенбай атанындан тараган тукумдарды Санжырасын айттык. Жана ушул Эсенбай атадан тараган белгилүү санжырачы кыргыз санжырасын жазган Качкын Орунтай уулунун дагы өмүр баянын баягы материалдык негизде Кыргал абабыз окуп берди. Урматтуу аксакалдар, Керимгазы аксакал, Бексултан аксакал, Кыргал аксакал, сиздерге ыраазычылык, Кудай таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Урматтуу көрөрмандар, ошону менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына чыкты. Эмки көрсөтүүлөргө жерин сак саламатта болуңуздар. Genel айтып, ушул келе жаткан муундарга чейин эми Кудайым буйрса тиги көч бара-бара түзүлөт дейт. Улам кийинки өтүнүштөрдө абдан жогорку деңгээлде болуп баратат. Бүгүнкү бул шаарыбызда дагы тепкичке өйдөлөнүп окшойт. Бүт Кыргызстан боюнча саяктардын өкүлдөрү чыкырды. Азыр өздөрү тааныштырып, өздөрү айтып беришет. Мен көпчүлүктү сөздүгө албай эле берейин азыр. Бул жерде Саяк коомунун төрагасы Байызган Айтбаев турат. Өзү баш кылгандан болот, өдөшекти жумгалдан. Кайсы? Улжугаштан экен. Эми ошол киши бардыгын элчилик башында алып келди. Бул жерде баягы айтып атпайбызбы? 4-5 киши бар саяктардын ичинде. Жанагы Жылаңач баатырлар депчи. Буларды билбейм, бүгүнкү күндө үй бүлөсү тааныбы, тааныбайбы, таң ишкылып 3 жылдан бери тала түздү кезип, ошо бүт саяктарды изилдеп жүрчү. Баланча айылда баланча саяк бар десе, ошол жака кетчү. Ошонун ата тегин таап атышат. Буларды Жылаңач баатыр деп ошон үчүн айтабыз. Эми агайындар сөздүгө узартпайын, берейин. Байызган Айтбаевга. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу саяк туугандар. Анын ичинен Жалдууга атанын Шыкмамат урпактары, анын ичинен Алдаяр, Кожоер атанын урпактары. Анын ичинен ушундай бүгүнкү Санжыра мааракесин ушундай тойдо өткөрүп аткан Эсенбай атанын урпактары. Кыргыз эли кылым карыткан байылык эл. Кытай булактарында 3000 жыл, 7000 жыл, 8000 жыл деген жерге жерин кетти. Кыргыз Санжырасын айткан үчүн, салт санаасы, каада салтын айткан үчүн, ошону кармап жашап келген үчүн кылымдар бою көп элдер жоголуп өткөн Кыргыз бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Кыркуруу Кыргыздын ичинде өзүнүн тарыхый орду жана чоң бай Санжырасы бар саяк эли. Бул жерге былтыр дагы Сүттүү булакка келдик эле. Эгер мындай айтсам көбүрөөк айтылып кетпестир. Бирок саяк элинин ичинен 5 ата Кожоер атанын урпактарынан ынтымак жагынан үлгү алса болот. Мына бул жерде бардык региондордон, областтардан келишти. Дагы эле көп адамдар келишмек эле белгилүү шарттар менен келе албай калышты. Сиздер Садракенин тукуму болуп, Садракенин мааракелерин өткөрүп атып, Кыргызды эмне бириктирет? Кыргызды той аш бириктирет. Салт санаабыз болгон үчүн
кылымдар ою жоголбой сакталып калган элбиз. Сиздердин ынтымакка суктанып үлгү алса болчудай. Ушуну баса белгилеп айткым келет. Жана ошол Кожояр коомунун негиздөөчүлөрү Жыргалбаева, Адылбек агага Кудай таалам ыраазы болсун. Көп саяк санжырасындагы көп иштерге активдүү катышышат. Сөздү көп улабай бүгүнкү мааракалар менен чын жүрөктөн куттуктап келген конокторду тааштырып койсом. Себеп дегенде бул жерде 7 дубандан келишти. Биздин аксакалыбыз, мамлекеттик жана коомдук ишмер Эмил Каптагаевди баарыңар тааныйсыңар. Ушул саяк санжыра коомунун түптөлүшүнө юридикалык документтердин баарын ушул киши аягана жерин өзүнүн колунан чыгарып бүткөрдү. Саяк санжырасынын Ысык көл обласы боюнча координатору санжырачы Камчыбек Ажы Исраилов. Саяк санжырасынын Чүй обласы боюнча координатору Мураталы Кыйшыков. Солто санжырасын чоң китеп кылып жазып салган Чекир саяк санжырасын 42 жылдан бери иликтеп жүрөт. Талас обласынын координатору Мурас Курманалиев. Жана Таластык экс-губернатор бармас беле, биздин эжебиз. Ошол Койсун Курманалиева эжебиздин агасы болот. Талас обласы боюнча координатор. Лейлек Баткенден экс-вице-премьер Баткендин губернатору келмек Акрам Бадумаров деген. Казакстанга кетип калып келе албай калдым деп сиздерге урматтуу Эсенбай тукумдары саяктар жалындуу ысык салам айтты. Баткендин өкүлү Турузбек Абдыкалыков Тешке саяктарынын Бостериден Элтинди, Кудаймендин өкүлү Амангелди Абдулдаев, Бокотой барак санжырасын тактап иликтеп, Бокотой барактын 25 декабрда өткөн жылы кичинекей курултайын кылышты. Ибраев Нурбай Ажы, ушул аксакал, анан Асанбек аксакал ушунун баштарына турду. Ошол Бокотой барактын бир мүчөсү Талат Акеев тууганыбыз. Бул жерде Бөлөкбай бар билесиз, ошонун чиркейинен Жусуп Абдырахмановдун тууганы айылдашы санжыраны айтса, ошол байыркы замандагы адамдардын артына учкашып жүргөндө эле айткан Алмаз Мукаев. Шайбек Бакачыдан Ырысбек тууганыбыз, бул да үйүнө санжыра уюштурган. Чекир саяктын ичинде биз саяктар Муратайдан тарайбыз, Жусупбек сиздерсиздер. Сүйүшбектен биз тарайбыз. Ошонун Чекир саяктын бир бутагы Аккабак деген чоң урук бар. Ошонун координатору Кыргызстан боюнча Нурдин Сулайманов. Аракет кылып жүрүп болгон аракетин жазып атат. Жана ага жардам берип, бул кишинин атасы санжыра жазган. Акматбек Токтобеков деген агартуунун атылыштыгы эл мугалими Кыргыз Республикасынын. Ошол кишинин уулу санжыра жазып, бул да санжырага кызыга баштап, болгон аракеттерин кылып атышат. Себеп дегенде Аккабак уругу Кыргызстан боюнча чачылып кеткен да. Чыгып атат дайына. Тоң саяктардын өкүлү Батырхан Болуштун уулу Алыбектин тукуму, ошонун небереси Руслан Батырханов. Арыбаңыздар, урматтуу туугандар, чынын айтканда бул азыркы биз күбө болуп отурган иш-чара мааниси жагынан дагы, мазмуну жагынан дагы өтө терең. Биз ынтымакты көп айтабыз, ынтымактуу бололу, айыл ичи ынтымак болсун деп. Эми ынтымактын көп жагы бар. Жантан бери ойлонуп отуруп сөзүмдү ушу жөнүндө эле айтсам деп чечтим. Анткени сырттан келип жашаган, сырттан келген кандай адам болсун жергиликтүү элдин ынтымагына карата ыңгайлашып жашайт.
Ошо сырттан келип азыр жашап аткан башка туугандарыбыз улутуна, урусуна карабай келген элдин ынтымагы бар бекен, салты бар бекен, наркы бар бекен деп карайт. Ыдырап жашаган эл өз жеринде өзү конок болуп калат. Мына ошол келип жашаган элди сиңирип, тууган кылып, өзүбүздүн салтка, өзүбүздүн наркка, өзүбүздүн ыңгайыбызга, өзүбүздүн ынтымагыбызга ылайыктап сиңирип кете алабызбы? Ошолорду же болбосо акчалуулар келип, биздин жерде эс алуу жайын салып, чоң-чоң ишканаларды ачса, ошолордун кызматын кылган эле жергиликтүү элге айланып калабызбы дегендин мааниси келип, мына бүгүнкү чогулуп аткан ынтымакка такалат. Ынтымагы бар, өзүнүн наркы бар, салты бар эл, ошол жердин, журттун ээси катары өз ынтымагын, өзүнүн ички биримдигин албетте көрсөтүп туруш керек. Мен муну айтып атканымыз себеби биз азыр абдан ыйык жерде турабыз. Кырчын жайлоосу. Бул жер тарыхый жер. Канчалаган тарыхый окуялардын күбөсү, канчалаган кандуу кагылыштардын күбөсү. Мына ушул журтка, ушул жайга биз келип, биздин мына тукум келип, жөндөн жөн келип жайлашып калган эмес. Аны билесиңер. Илгерки салгылашта айтылып жүргөн Нурдөлөт Баатыр жанында мынакей жүргөн садыракелердин эмгеги мээнети менен келип, мынакей татынакай куттуу ырыскылуу жерде мына турабыз. Мына ушул жердин кутун, ырыскысын, ушул жердин ыйыктыгын сактап калуу мына ошол өзүбүздүн ынтымакка байланыштуу. Ошондон улам мынакей Бешата Кожояр былтыр мына азыр Байскан айтып кетти, Сүттү булакта да келип санжыра угуп, ошо ынтымакка күбө болуп кеттик эле. Мына бүгүнкү карап, көрүп өзүбүз күбө болуп аткан ынтымак бизди абдан сүйүндүрүп турат. Айрыкча мен өзгөчө сүйүнүп турам. Мына бул жерде Рысбек тууганым турат, Бакачы. Бешата Бакачыны качан козгойбуз? Мына ушундай курултайды качан өткөрөбүз деп мына Рысбектин дагы азыр кулагынын кучуруна алып атам. Негизи ынтымагыңар кут болсун. Ошо өткөн бабалардын жана Куран окуганда айтылып кеткен бата кылган аталардын арбактары ыраазы болсун. Ошо арбактары колдосун. Ошо арбактын колдоосу менен ушул ырыскылуу журтта биздин тукум, келечек муун өзүлөрүнүн журту, ошол өзүлөрүнүн куттуу журтунда өзүлөрү бактылуу, ырыскылуу жашасын деп бата кылалы. Бүгүнкү мына ынтымактын мааниси ушул. Эми сиздерге ийгилик болсун, ынтымак арта берсин. Ушул ынтымакты алып кете турган могу жаштарга келечек берсин. Баарыңарга жакшылык, аманчылык каалайм. Азыркы сөз Ысык-Көл обласы боюнча саяк санжырасынын координатору, санжырачы Камчыбек Ажи Ысырайыловке берилет. Ассаламу алейкум. Урматтуу саяк атамдын урпактары. Бизде улуу кыргыз журтчулугунда мындай айтылат экен. Кыргыздын паспорту санжыра дейт. Руханий дөөлөтү манас дейт. Жашоо тиричилиги анын каада салты, үрп адаты дейт туугандар. Мына биз бүгүн ушул каада салт, үрп адат менен бирибиз сыйлап чогулуп отурабыз. Сиздер ушу Шыкмамат атанын урпактарына, Саяк атанын урпактарына үлгү болуп атасыздар. Урматтуу Бешата Кожояр туугандар. Төө көтөргөн Эсенбай атамдын тукумдары. Сиздерге Кудай ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Элдин башын, журттун башын бириктирип атасыздар. Биз 4 жылдан бери Саяк санжырасы коомун ачып, жалпы Саяк элинин, Саяк журтунун санжырасын тактап, чогултуп, 7 областты кыдырып атабыз. Көпчүлүгүңүздөр билесиздер, ал жөнүндө кабарлар бар. Андан сырткары Анжеян, Фергана тараптагылар, Казак ичиндеги саяктар жана Кытайдагы кыргыздардын арасында саяктар жөнүндө дагы маалыматтар чыгып атат бизге туугандар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биз көп бир топ элекменбиз. Кыргыз журтчулугу, кыргыз улуту 40 түркүктөн турат туугандар. Ошо 40 түркүктүн бир түркүгү Саяк. Ошо Саяктын башы бириксин,
саяқтар бірін-бірі танысın. Саяқ eli, саяқ батырлары, саяқ ақылмандары, ошо биздин тарыхта Кыргыз элинин, Кыргыз журтчулугунун калыптанышына ушу саяқ туугандардын кошкон салымы өтө зор. Саяқ Садырдан эле экөө бар. Эр Садыр, Хан Садыр дейт Туң Батардан. Садыр акебиз, Атантай Тайлак, Нурдөөлөт Алыбек батырлар, Түлкү батыр, Качке батыр, Эралы батырлар. Жана ошондой эле коомдук ишмерлер. Мына бүткүл дүйнөгө таанымал Жусуп Абдрахманов атабыз, Касым Тыныстанов атабыз, жана башкалар. Мына ошолордун арбагы ыраазы болсун. Бүгүн ошо көп сөздөр айтылып атат туугандар. Мына ошо 4 жыл ичинде биздин бир топ уруулардын башы биригип, атайы курултайлар өтүп атат ушундай. Мына былтыркы жылы Өман саяктардын башы биригип, Куртка суусунун боюнда Молдов элинин этегинде дагы ушундай бир аябай кереметтүү бир курултай өттү. Кайдуулат туугандардын башы бирикпей аргас жерде экен. Алар базар коргондо чогулуп атат. 2 жылдан бери курултай өткөздү. Быйыл соңколду өткөздү алар. Ал эми ушу биздин Шыкмамат туугандардын урпактары. Мына биз Шыкмаматтын Кудаш Култай деп айтып атабыз азырынча. Кудаш бийдин тукуму болобуз. Кудаш бийден Кудаяр. Кудаярдан Куртканберген Демич. Бөлөкбай, Токтогул Белек Чиркей. Алдай анан Кожаяр атабыз. Мына ушу тукумдар көлдө турабыз. Бирок биздин дагы бир тукумдарыбыз Нокенде, Жалалабадта, базар коргондо чорокелер бар. Аябай көп. Кутканбергендер бар экен. Түңбатарлар бар экен, Кулжугаштар бар экен. Биздин базар коргон районунда жана Арсланбап Токойдун ичинин баары эле саяк туугандар. Leylek Batken, bardıq yerlerde, İsfarada, bardıq yerlerde Kırgızistan'ın tanasında da, bardıq rayonlarda sayaklar var eken tuğanlar. Oşlar menen baylanışıp atabız. Bardığınızlarga çoğun rahmat.